Ең біріншісі намазды важып кылатқан шарттар. Намазды важып кылатқан шарттар бар балдар. Ең бірінші намаз мұсылманға фарз қылынған. Мұсылман ғана адам намаз оқиды. Кафир адам намаз оқымайды. Бұл фарз қылынған мұсылманға. Демек, намаздың важып болу шарты біріншісі шарты немен мұсылман болу шарт. Егер де адам кафир болса, аға намаз фарз емес. Бірақ кейбір уламалар айтады, қиямат күні кафирлардағын намаз оқымағаны үшін сұралады дейді. Кейбір уламалар қиямат күні намаз оқымадыңдар, неге оқымадыңдар деп сұралады деген сөздер айтады. Қысқасы, намаздың ең бірінші шарты бұл некен? Ислам, мұсылман болу шарт. Екінші шарты булуғ, балағатқа жету. Балағатқа шейінгі жаш бала аға намаз фарз қылынбайды. Ал-ғайру мукаллаф. Жаш балаға важып болбайды, фарз болбайды. Балағат жеткен балаға, қызға намаз фарз болады. Балағат деген ошол бүгүнкү күндө эме эгерде белгилери билинбесе 15 жаш кыздарға дагы, балдарга дагы. Эгер ага чейин белгилери билинсе, анда ошол белгиси билингенден баштап ал акыл баалык деп айтылат, ага намаз окушлук фарз кылынат. Эгер белгиси билинбесе 15 жаштан баштап кызга дагы, балага дагы 5 вакыт намаз окуу фарз милдет болуп эсептелет. Бул экинчи намазды фарз кылаткан шарт. Үчүнчү шарт бул акыл. Акыл эстүү адамга Алла Таала намаз фарз кылат. Акылдуу болуу шарт. Жинди адамга намаз фарз эмес. Жинди адам, келесоо адам, же болбосо өзүнүн немесин жоготкон, бейхуш болуп калган адам, өзүнүн эмесин акылын жоготуп койду, вактылуу, буларга дагы намаз фарз эмес. Бирок баягындай жинди эмес, вактылуу жинди болгондо шарт 5 вакыт намаздан көп. 5 вакыт намаздан көп вакыт жинди болсо, өзүн жоготсо, ошол адам намаз окубайт. Казасы сакыт болот. Эгер 5 вакыт намазга чейинки аралыкта болуп калса, 2 маал намаздын аралыгында жинди болду, 3 маал ошол вакытта өзүн жоготуп койду, анда ошол намаздарды окуштук дагы каза дагы ага важып болот. Түшүнүктүбү? Ошон үчүн үчүнчү шарты акыл эстүү адамга намаз фарз. Эгерде жинди адам болсо, Алла сактасын, акылы жок болсо, ага шарият марфуул калам дейт. Руфиал калам анил мажнун. Ага мукаллаф эмес, намаз окубайт. Албетте, эгерде акылы кеткендин бир себеби балдар харам ичип, аракты, же нашаны, жаман нерсени ичип акылдан адашкан болсо, анда шариятта аны эске албайт. Ал адам казасын окуй берет кийин дейт. Ал эске алынбайт. Аны менен адам жиндин өкүмүндө болбойт. Бул чыныгы жинди болгон адамды айтылат. Ал адамга дагы жиндилерге же 5 вакыт намаздан көп өзүнүн эсин тааныган адамга дагы намаз окушлук фарз болбойт. Андан кийин 4-үнчү шарты бул өзгөчө аялдарга тиешелүү хайыз, нифастан таза болуу. Хайыз абалындагы, нифас абалындагы аялдарга намаз фарз эмес. Алар ошол вакытта намаз окушка мукаллаф эмес. Хайыздан, нифастан таза болгондон кийин окуйт. Ага чейин аларга намаз окуганга мукаллаф эмес. Бул 4-үнчү фарз, бул шарт, бул өзгөчө аялдарга тиешелүү. 5-инчи шарт намазды важып кылаткан вакыт. Вакыттын кирүүсү дагы шарт. Эгер вакыт кирбей калган болсо, ага дагы намаз каза болбойт. Мисалы, бир адам кафир эди. Кафир болуп мусулман болду. Мусулман болгондон кийин бир вакыт табылды ага, бир тахриме Аллаху акбар дегенге чейин вакыт бар эле, пешин масал намазы, кийин өтүп кетти. Ошол адамга ошол намаздын вакыты фарз болот. Ошол намаз адамга фарз болуп эсептелет. Себеби алга вакытка илешти. Же болбосо бир адам не болду? Кафир эди, мусулман болду, же балагатка жетти, кийин ошол замат өтүп кетти. Эгерде Аллаху акбар деген тахримага чейин, мыгдарга чейин, көлөмгө чейин жашаса, анда ал адамдын мойнунда, зиммасында ошол намазды окуу бул да фарз болот. Мына ушул 5 нерсе намазды фарз кылуучу амалдар. Ушул нерселерди уджубу шуруту сала дейт. Намазды важып кылуучу амалдар. Эң биринчи мусулман болуш шарт. Экинчиси некен? Балагат жетүү шарт. Үчүнчүсү акыл эстүү болуш шарт. 4-үнчүсү аялдарга тиешелүү хайыз, нифастан пак болуу, таза болуш шарт. 5-инчи шарты бул вакыт. Ошолордон таза болгондон кийин дагы балагатка жетти, вакытта кириш керек. Вакыт келбей өлүп калган болсо, намаз фарз эмес ага. Вакыт келди, жетти, кийин окуй албай калды, анда ал адам ошол намаздын казасын окуганга милдеттүү болот, же фидиясын берет дейт уламалар. Бул шарттар намазды фарз кылуучу шарттар. Ушулардан аркылуу намаздар фарз болот. Эгер бул ушул шарттар табылбаса, ал адам
namazga mukallaf emas, al şariat boyunca namaz okubay koysa da olur, okubaydı. Ağa şariatda hükmü yok namaz degen.